Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Искандер менен Украинанын аскери объектилерине сокку уралган учур. Орусиянын коргоо министрлиги Искандер комплексинин Украинанын аскери объектилерине сокку урганын көрсөттү. Орусиянын коргоо министрлиги Искандер комплексинин Украинанын Изюм фронтундагы аскердик объектилерине жогорку тактыдагы баллистикалык ракеталык соккусун видеого көрсөттү. Кардарларды Лента.ру маалымат агенттиги көрсөттү. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн улутчул батальондордун аскердик объектилерине сокку уруу Батыш аскер округунун күчүрмөн экипаждары тарабынан жасалды. Орус аскерлеринин максаты курал-жарак кампасы жабдуулардын кластери жана Украинанын куралдуу күчтөрүнүн оперативдүү багытындагы командалык пункту болгон. 20 апрелде Орусиянын коргоо министрлиги Украинанын куралдуу күчтөрүнүн мотоаткачылары бөлүгүнүн башкаруу борбору учкучсуз учуучу аппараттын жардамы менен так башкарылуучу ок дарылар менен жок кылынгандыгын көрсөттү. Объект Краснополь артиллериялык ок дарылардын соккусунан улам жок кылынган. Ансар Групп коммерциялык эмес керектөө кооперативинен 12 айдын султаны болгон Ыйык Рамазан айынын урматына 30 күндүк сонун акция. Ыйык Рамазан айынын 2-10 күндүгүнө бир жолку кызмат акы турак жайга 2%, бизнес каржылоого 3%, автоунаага 4%. Ансар кооперативи Ыйык Рамазан айы менен бардык кыргызстандыктарды куттуктайт. Бул акция Кыргызстан боюнча бардык бөлүмдөрдө актуалдуу. Убакыт аз эле калды. Акцияга жетишип калыңыз. Туркия НАТО мүчөлөрүн Кара деңизден алыс кармоого аракет кылууда. Туркиянын улуттук коргоо министри Хулуси Акар НАТО мүчөлөрүнүн Кара деңизден алыс кармоого аракет кылып жаткандыгын айтты. Бул тууралуу РИА Новости жазып чыкты. Акардын айтымында НАТО союздаштырылган Кара деңизге кириши жана чыгышы кандайдыр бир коркунучту жаратат. Министр ошондой эле Туркиянын аймактагы стабилдүүлүктү сактоо боюнча сунуштары бар экендигин белгиледи. Биздин чакырык толкунданбагыла, дүрбөлөңгө түшпөгүлө. Башка тарапта дүрбөлөң болушу мүмкүн, туура эмес маалымат түшүнбөстүктөргө алып келиши мүмкүн, деди ал. Акар провокация катары кабыл алынышы мүмкүн болбогон түшүнбөстүктөргө же кыймылдарга жол бербөөгө чакырды. Ошол эле учурда Кара деңизде жээк эмес өлкөлөрдүн согуштук кемелери жок экендигин тастыктады. Эске салсак, буга чейин Туркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган украиналык кесиптеши Владимир Зеленскийге Украинанын коопсуздугунун гаранты болууга даяр экендигин айткан. Мындан тышкары президенттер Киевдин коргонуу жөндөмдүүлүгүн жана Кара деңиздеги кемелердин өтүүсүнө бөгөт коюудан улам дүйнөлүк азык-түлүк коопсуздугуна коркунуч туудурганын айтышты. Булак Назар Ньюс. Украинага курал-жарак берүүнү токтотуу талабы менен Орусия АКШга нота жөнөттү. Орусиянын Вашингтондогу элчиси Анатолий Антонов Орусияга атайын операция учурунда Украинага курал берүүнү токтотууну талап кылып, АКШга НАТО жөнөткөндүгүн билдирди. Бул туурасында ТАСС агенттиги жазып чыкты. Антоновдун айтымында Вашингтондон курал-жарак Киевге эбегейсиз чоң суммада берилет. Бул дипломатиялык жолду табууга, кырдаалды жөнгө салууга салым кошпойт. Биз НАТО тапшырдыкпы? Ооба. Биз АКШ Украинадан курал менен камсыз кылып жаткан кырдаалдын кабыл алынгандыгын баса белгиледик. Биз ушул практиканы колдонууну талап кылдык, деди ал. Белгилей кетсек, буга чейин The Washington Post орус тараптын НАТОсу тууралуу басылманын маалыматына караганда, ал Киевге Вашингтондон $800 миллион жаңы аскерий жардам тууралуу жарыянын фондунда жөнөтүлгөн. Ак үйдүн басма сөз катчысы Джен Псаки АКШ орус бийлигине куру коркутуулары боюнча спекуляция жасабайт деп жооп берди. Эске салсак, Орусия Украинага каршы согушту 24 февралда баштаган. Путин анын максаты 8 жылдан бери Киев режиминин басмырлоосуна, геноцидинде кабылып келгендерди коргоо жана бул үчүн Украинанын делимитация жана денафикация жасап жаткан Донбасстагы жай жашоочулардын канына забын болгондорду аскер сотуна берип жоопкерчиликке тартуу пландалып жатат деп айткан. Орусиянын куралдуу күчтөрү аскери соккулары Украинанын аскердик инфраструктурасы менен күч түзүмдөрүнө уруп жаткандыгын, жай жарандарга багытталбагандыгын билдирет. Булак Назар Ньюс. НАТО өлкөлөрүнүн жашыруун кызматтары Украинадагы согушка катышууда. Польшадан, Улуу Британиядан, АКШдан, Канададан жана Украинадагы башка өлкөлөрдөн келген
инструкторлор чындыгында НАТО өлкөлөрүнүн жашыруун кызматтарынын өкүлдөрү жана согуштук аракеттерди башкарууга катышышат. Бул тууралуу Орусиянын Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария өзүнүн телеграм каналында Захарова жазып чыкты. Дипломат Польшанын курактагы күчтөрүнүн мурдагы командачысы генерал Велдемир Скрипчтин сөзүнө көңүл бурду. Ал Улуу Британиянын премьер-министри Борис Джонсон республикада Украина аскер кызматкерлерин окутуп жаткандыгын жарыялагандан кийин аскердик сырларды ачыкка чыгарды деп айыптады. Мындан көптөн бир жашыруун эч нерсе жок. Поляк, британ, америкалык, канадалык жана башка инструкторлор наоциттик согуштагерлерге көптөн бери багып келишкен. Алар такыр инструктор эмес, алар Украинадагы согуш аракеттерин башкарууга катышат, деди Захаров. Украинага келип өмүрүңөрдү тобокелге салбаңыздар. Кыргызстандын Украинадагы элчиси Идрис Кадыркулов социалдык тармактагы баракчасы аркылуу кыргызстандыктарды азырынча Украинага келбей турууга чакырды. Анын айтуусуна караганда, азыркы учурда Украинадагы элчилик Батыш Украинада өз кызматын толук кандуу аткарып ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз жүрүп жатат. Акыркы аптада Украинадан дагы 7 жараныбызга учак билеттер алынып, Кыргызстанга эвакуацияланышты. Акыркы күндөрү Орозо айы бүткөндөн кийин Украинага кайтуу ниетин билдирген көптөгөн жарандар кайрыла башташты. Бул жерде аскерлик сагылышууда дагы деле кызуу түрдө жүрүп жатат. Шаарларда сирена таппай, коменданттык сааттар уланууда. Урматтуу мекендештер, азырынча Украинага келбей турууңузду сунуштайм жана өтүнөм. Дал ушундай сунушту азыр жергиликтүү аскер бийлик органдары дагы билдирип жатышат. Украинадагы келүү эрте. Өз өмүрүңүздү тобокелге салбаңыздар. Бардыгыңыздарды аманчылык каалайм, деген элчи өз билдирүүсүндө. Булак Назарнюс. Түркия орус учактары үчүн аба мейкиндигин жапты. Түркия Сирияга учкан орусиялык аскери жана жарандык учактар үчүн аба мейкиндигин жапты. Бул тууралуу Түркиянын Тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу билдирди. Сирияда Орусиянын аскердик контингенттеги, анын ичиндеги согуштук учактар бар. Чавушоглунун айтымында, учууга 3 айга уруксат берилип, мөөнөтү апрелде аяктады. Түркия аны узарткан эмес. Бул кадамдын себептерин айткан жок. Ал Босфор кысыгы аркылуу дагы аскердик кемелердин үстүнөн тыюу салынгандыгын кошумчалады. Түркия бул кадамга Украинадагы согушка байланыштуу барган. Орусиядан Сирияга эң кыска жол Түркиянын аба мейкиндиги аркылуу өтөт. Анын жабылышы Иран менен Ирактын үстүндөгү аба мейкиндигин колдонууга туура келет дегенди билдирет. Чавушоглу Түркия Орусия менен Украинанын ортосундагы жанжалда ортомчулук аракеттерин улантып жаткандыгын белгиледи. Анын айтымында, жумушчу кичи топтордо сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Ошондой эле Украина менен Орусиянын президенттеринин Түркияда жолугушууга алдын ала макулдугу бардыгын кошумчалады. AQSh'нын президенти билдирүү таратты. AQSh'нын президенти Джо Байден Осман империясынын 1915-жылы армяндарга салган жапырт кыргынынын 107-жылдыгына байланыштуу 24 апрелде билдирүү жасады. Бул окуяны AQSh жана башка өлкөлөр расмий түрдө геноцид деп тааныган. Окуянын мурдагы жылы белгилөө учурунда шайлоого байланыштуу жүрүштөрдүн Байден биринчи жолу геноцид терминин колдонгон. AQSh'нын мурдагы президенттери НАТОдогу өнөктөшү Туркиянын реакциясынан чочулап, мындай терминди колдонбой келишкен. 107-жылдыкка карата сөзүндө Байден азыркыдан да бейпил дүйнөнү куруудагы аракеттерди күчөтүүнү сунуштады. Бул жолку билдирүүсүндө ал Украинадагы согушка байланыштуу дагы кеп кылды. Орусиянын Украинадагы жайкын тургундарды аткылоосун Байден мурдараак геноцид деп атаган. Армения менен Туркия мамилеси 6-кылымдын башынан бери начар. Армения 1915-1916 жылдары Осман империясынын аймагында жашаган 1,5 миллионго жакын армян өлтүрүлгөн деп эсептейт. Армян геноциди тууралуу Еревендин дооматын дүйнөлүк 33 өлкөнү тааныган. Анкара ал тарыхый окуяларга геноцид катары баа берүүнү кескин четке кагып, мамлекеттин армян калкын кыруу боюнча максаттуу саясаты болбогонун жүйө келтирип келет. Булак Назарнюс.
Блинкен Орусияга каршы согушта Украина ийгиликтерге жетишип жаткандыгын айтты. 24 апрелде Киевке барган АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен менен коргоо министри Ллойд Остин Украинанын президенти Владимир Зеленский менен жолукту. Бул маалыматты дүйшөмбү күнү эртең мененки Зеленский да Украинадан Польшага барган АКШнын өкүлдөрү дагы ырасташты. Варшавада сүйлөгөн Блинкен Украина Орусияга каршы согушта ийгиликтерге жетишип жаткандыгын белгилеп, сапардын негизги максаты АКШнын Украинага жана Украина элине болгон колдоосунун жогорку деңгээлин көрсөтүү болгондугун айтты. Сапардын жыйынтыгында Украинага аскердик көмөк көрсөтүүнүн алкагында АКШ $300 миллион жаңы жардамдын топтомун бере тургандыгын жарыяланды. Мындан тышкары сүйлөшүүнүн жүрүшүндө АКШ элчилигинин Киевден Львов шаарына көчүрүү маселеси дагы талкууланды. Орусия Украинага басып киргенине 2 ай болду. Москва менен сүйлөшүүлөрдөгү Украин делегациясын жетектеген Украин президентинин кеңешчиси Михаил Подоляк жекшемби күнү билдиргендей, орус күчтөрү Мариуполь шаарындагы Украин күчтөрүнүн акыркы чордонуна айланган Азовсталь заводунун аткылоону улантып жатат. Подоляк Москваны Пасха майрамына байланыштуу ок атышууну токтотууну чакырды. Буга чейин орус президенти Владимир Путин Азовсталь заводуна чабуул коюуну токтотууну, бирок өндүрүштүк жайдын айлана тегерегин чымын учуп өтпөгүдөй кылып бөгөттөөнү буйруган. Эске салсак, Орусия Украинага каршы согушту 24 февралда баштаган. Орусиянын куралдуу күчтөрү аскерий соккуларды Украинанын аскердик инфраструктурасы менен күч түзөмдөрүнө уруп жаткандыгын, жайы жарандарга багытталбагандыгын билдирет. Орусиянын колдоосу менен ДР жана ЛР топтору дагы өз аракеттерин улантууда. Путин Украинанын оккупациялоо туурасында кеп жок экендигин айтат. Булак Назар Ньюс.